Атамырза Акынжанович, социал тармактарда көптөн бери биздин белгилүү кээ бир айрым эстрада жылдыздары, ырчыларыбыз жана башка таанымал инсандар лотерея ойнотуп жүрөт да, рекламаларын чыгарып. Көрүп атсаңыздар керек. Ошо жарандардан кайрылуу болуп жатат да. Бул лотереянын мыйзамдуулугун текшерүү боюнча канчалык мыйзамдуулугу бар, бул уткандар же оюндун жыйынтыгынан кабар албайт экен, же бир биздин улуттук телевидениядан көрсөтпөйт экен. Ошону бизге тактап берсеңиздер дейт. Жарандарыбыз ар бир билетти электрондук 300 сомдон 500 сомгочо сатып алып аттыр. Анан эртеге да бул жерде алдамчылык болуп ыйлап жүрүшпөсүн да. Ошо негизи ушулардын мыйзамдуулугун карап, укук коргоо органдарына тапшырма берсек, ар кандай жолдор менен акча табуу, алдамчылык кылуу интернет булактарында өзүңүз көрүп турасыз, көбөйүп турат. Мамлекет көзөмөлгө алса жакшы болот эле. Негизичи ушундай лотерея оюндарын шылымдарга кабылбаш үчүн.